Жогорку билими бар аскер кызматчыларына запастагы лейтенант аскердик наамы ыйгарылды. Иш-чара Ош шаарында квалификацияны жогорулатуу жана аскер кызматчыларын кайрадан даярдоо борборунун базасында уюштурулган. Мында былтыр күздө чакырылган 50ге жакын чек арачы атайын 1 айлык окуудан өтүштү. Мырзалар эми запастагы лейтенант болуп саналат жана чек ара кызматтарында иштей алышат. Офицерлик наам алууңар менен куттуктайм. Эми азыр булар бараттагы аскер бөлүктөрүнө ал жерден андан кийин калуучу болсо ары жазат. Эгер бизде чек ара кызматында офицердик ваканттык орундар болсо чакырылат. Бирок сынактан өтсө. Сынактан да өтүш керек, атайындык сынактанчы. Камдыктагы лейтенант наамын жаңыдан алып жаткан жогорку билимдүү аскер кызматкерлеринин кубанычында чек жок. Алар аскердик милдетти таза аткарып, кыргызстандыктардын тынч жашоосун жана өлкөдөгү туруктуулукту камсыздоо башкы максат экендигин белгилешет. Бир жыл бою өзүбүзгө коюлган милдеттерди, талаптарды, эрежелерди так аткардык деп ойлойм. Буюрса, бул жерде колдон келишинче бизге жеткирип берди мугалимдер. Түшүнүктүү кылып, биз да буюрса жакшы билим алдык деп айта алам. Рахмат, буларды ушунчалык тарбиялап, мамлекетибиз өтө жакшы кызмат кылышты. Буюрса эми будан бияка эми өздөрүнүн дагы мамлекетке кызмат кылат деген ойдобуз. Аскерлер 1 айлык жыйында мото аткычтар взводдорунун командирлери кызматында теориялык жана практикалык билимди жана көндүмдөрдү өздөштүрүп, взвод командирлерине коюлуучу тапшырмалар жана жоопкерчиликтери менен таанышкан. Аскер кызматчылары тарамдардын башкаруу тутуму жана тарбия иштеринин уюштурулушу менен курал жана аскердик техниканы пайдалануу боюнча көндүмдөрдү өздөштүрүп, аларды сактоонун эрежелерин үйрөнүшкөн. Ар бир аскер кызматкерине каалап кетер элем, эч качан тайманбастан башты көтөрүп, берген антына бекем болуп, Кыргыз мамлекетинин, кыргыз чек арасына чоң бир салым кошкон мыкты инсан, офицерлерден болушун деп айтып кетер элем. Запастагы лейтенант наамын тапшыруу жыл сайын уланат. Ага Кыргызстандын бардык аймактарындагы чек ара кызматында кызмат өтөгөн жогорку билими бар жоокерлер катышат. Чынарбек Алипбеков, Мирзат Нууманов, УТРК Ош.